Садыр Нуркожоевич, бул жолу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге байланыштуу маселелерге токтолсок, алгачкы эле суроо жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу Алымкадыр Бейшеналиев президенттин ишенимине кирип алып туура эмес иштерге барып атат дейт. Сиз менен достук мамилеси барбы? Досым да эмес, братым, сватым да эмес, жөн гана жакшы иштеген, коррупция менен уурулуктарга каршы күрөшүүдө тайманбаган министр болгон үчүн кармап жүрөм. 30 жылдан бери саламаттык сактоо министрлигиндеги уюп калган коррупциялык системаны талкалап жок кыласың. Карапайым эл үчүн жакшы шарттарды түзүп бересиң деп шарт койгом. Колунан келишинче аткарып атат. Ага каршылыктар абдан күч экенин баарыбыз жакшы билебиз. Мен бул эле министрди коргоп аткан жокмун. Коррупцияга каршы күрөшкөн, уурулуктарды токтоткон бардык министрлерди коргойм. Эгерде өздөрү коррупцияга, уурулукка аралашса, анда андай министрлерге айоо жок. Көрүп эле жүрбөйсүңөрбү? Эгер уюган коррупцияны, уюган уурулукту жок кылуу үчүн күрөшүп жаткан министрлердин баарын туш-туштан талап жей берсек, эртең эч бир министр иш кылбай коет. Эптеп күн өткөрмөй башталат. Тигил менен жаман көрүшпөй эле коеюн, муну менен жаман көрүшпөй эле коеюн деген позицияга өтүп алып, эптеп убакыт өткөрүп жүрө бергендерди көрүп калбадыкпы? Убакыт күтпөйт. Тез-тез иштешибиз керек. Бир эле жактуу болбой эки жакты тең карайбыз. Эгер депутат айткан фактылар аныкталса, сөзсүз жазалайбыз. Парламент депутаты Алымкадыр Бейшеналиевди бир катар мыйзам бузууларга айыптады. Анын бири алтын балалык реабилитациялык борборун ишке киргизүүгө байланыштуу. Бул борборду ишке киргизүү тапшырмасын өзүңүз берип, анын ачылышына да катыштыңыз эле. Курулуш иштеринен кабар алып турсаңыз керек. Депутат Жусупбек Коргонбай уулу айткандай, бөлүнгөн каражаттын тең жарымы желип кетиши мүмкүнбү? Муну да текшерип көрүшсүн. Депутаттык комиссия түзүшкөн турбайбы? Өз көздөрү менен көрүп келишсин. Бирок мен бир нерсени айтып коюшум керек. Мен кызматка келгенде биринчи жолу барып көргөнүмдө имараттын сөлөкөт эле турган. Бизнесмендерден толук бүтүргөнгө жардам бергиле деп жардам сурагам. Ал убакта мамлекетте акча жок эле да. Алар эсептеп чыгып, аягына чейин бүтүрүш үчүн 15 миллион доллар болот экен. Биздин күчүбүз жетпейт деп келишкен. Себеби жалпы аянды 28 000 чарчы метрди түзөт. Анда өзүбүз элептеп бир нерсе кылып бүтүрөлү деп марафон уюштурганбыз. Элден 58 миллион сом түшкөн. Кумтор 200 миллион сом берген. Фонд 33 миллион сом берген. Бардыгы болуп 291 миллион сом берилген. Эгер депутат айткандай ушул акчадан жеп койгон аныкталса, жазалайбыз, төлөтөбүз. Биз бир дагы министрди коррупциясы же уурулук үчүн коргогон эмеспиз жана коргобойбуз. Буга чейин канчалаган министрлер келишти, канчасы камалып чыкты, көрүп эле атпайсыңарбы? Эл өкүлү министрдин ондогон элиталык делген батирлери эбегейсиз байлыгы бар экенин да айтты. Ал турсун Дубайда, Түркияда дагы бар дейт. Эми текшерүү жүргүзүлөбү? Текшерип көрүшсүн. Качан алган, кайсы акчага алган баарын текшерип көрүшсүн. Эгер акыркы 3 жылда алган болсо, анда конфискация кылабыз, жазалайбыз. Себеби 2020 жылга чейин мен билгенден Алымкадыр Бейшеналиевдин Дубайда, Түркияда батирлери жок болчу.